TikTok орусиялык медианын аккаунттарын өчүрдү. Кытайдын TikTok платформасы орусиялык Спутник маалымат агенттиги менен байланышкан 37 аккаунтту жаап салды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Бөгөттөлгөн аккаунттарга Спутник International, Спутник Сербия, Спутник Африка, Спутник Бразилия, Спутник Мундо, Спутник Индонезия, Спутник Абхазия, Спутник Армения, Беларусь жана Stories кирет. TikTok тарабынан бөгөт коюу себептери түшүндүрүлгөн жок. Буга чейин Facebook, Instagram жана WhatsAppка ээлик кылган америкалык Meta компаниясы 17 сентябрда Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын, анын ичинде РТ жана Россия сегодня медиасынын аккаунттарын жаап салганын жарыялап, муну чет элдик кийлигүүчү аракети катары түшүндүргөн. Бөгөт коюу АКШнын Орусияга каршы санкцияларын кеңейтүү фонунда болду. АКШ буга чейин Россия сегодня медиа тобуна, анын директору Дмитрий Киселевке, РТ телеканалына жана ага тиешелүү структураларга каршы санкцияларды киргизген. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Russia Today, РИА Новости, Спутник жана РТ глобалдык дезинформациялык кампанияларга катышып, Орусиянын атайын кызматтарынын кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын билдирди. Булак Супер Кежи. Telegram ар кайсыл өлкөлөрдүн укук коруу органдары менен активдүү кызматташа баштады. Telegram мессенджери өзүнүн негиздөөчүсү Павел Дуров Парижде камакка алынгандан кийин ар кайсыл өлкөлөрдүн укук коруу органдары менен жигердүү кызматташып, аларга суралган маалыматтарды бере баштады. Бул тууралуу франциялык Le Figaro жана Liberation басылмалары жазды. Le Figaro жазгандай, буга чейин Евро биримдик өлкөлөрүнүн бири Телеграмдагы тайпага байланыштуу суроого жооп алган, анда 100га жакын киши өлтүрүүлөр талкууланган. Өз кезегинде Түштүк Кореяда анын өтүнүчүнө жооп күтүп жатат. Францияда Telegram улуттук полициянын жашы жетелектердин иштери боюнча департаментинин суроо талабы боюнча жашы жетелектерге каршы кылмыштарды иликтөөгө байланыштуу маалыматты берген. Liberation басылмасынын айтымында бул балдарга каршы кылмыштарга тиешеси бар деп шектелген айрым адамдарды аныктоого жардам бериши керек. Жазында ОФМИН уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча улуттук юрисдикциянын кибер кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнө мессенджерде жашы жетелектерге каршы кылмыштардын көзөмөлсүз Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Өйшү жөнүндө кабарлаган. Тергөөчүлөр жана соттор Telegram курал жарак, байыңгизат жана адамдар сатылып буйрутма киши өлтүрүүлөр талкууланган кандайдыр бир кылмыштын супермаркети болуп калды деп ырасташат. Le Figaro ошондой эле Telegramдын адилеттик менен болгон мамилесин нормалдаштырууга даярдыгы улуттук жана эл аралык деңгээлдеги көптөгөн иликтөөлөрдү илгерилетүүгө жардам берерин белгилейт. Жакын аралыкта бул ишке Павел Дуровдон башка дагы адамдар тартылышы мүмкүн. Дуров 24 августта Парижден аэропортунан кармалган. Ал бир катар уюшкан кылмыштуулук боюнча, анын ичинде байыңгизаттарды таратууга шериктеш болуу, балдар порнографиясы жана бийлик сураган учурда маалымат берүүдөн баш тартуу боюнча айыпталууда. Бир нече күндөн кийин ал полицияга келип турууга милдеттендирилип бошотулган. Полиция билдиргендей, Дуровга каршы тергөө Telegram жетекчилиги балдарга сексуалдык мүнөздөгү зомбулук фактысы боюнча француз бийлигинин өтүнүчүнө жооп бербегенден кийин башталган. Тажикстан. Украинадагы согушка тартылган 2 жарандын сөөгү келди. Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышып каза тапкан 2 тажикстандык жарандын сөөгү мекенинен келгенин Азоди радиосу жазды. 36 жаштагы Садик Камбаровдун сөөгү Тоолу Бадахшан автоном облустунун Ишкашим районуна алып келинди. Маалыматка караганда, ал Орусиянын армиясынын катарында Украинада согушуп курман болгон. Камбаров 18 июлда каза болгон, сөөгү сентябрда жеткирилген. Экинчи маркумдун аты жөнү, анын кандай жагдайда каза болгонун жергиликтүү бийлик ачыктаган эмес.
Маркумдар кандай жагдайда согушка тартылганы белгисиз. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгүдөй эле Тажикстанда да чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандар жоопко тартылат. Тажик өкмөтү бул берене боюнча кармалган же соттолгон учурларды расмий билдире элек. Укук коргоочулар Борбор Азиялык мигранттардын айрымдары өз ыктыяры менен согушка барганын, айрымдары орус паспортун алгандан кийин аскерге чакырылганын, айрымдары Орусиянын абактарынан жиберилгенин билдиришет. Тажикстандын эмгек жана иш менен камсыздоо министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 6 айда Орусиядан 17 000 тажик жараны чыгарылган. Быйыл мартта Орусияга Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин мигранттарды басмырлоо күч алганы кабарланууда. 145 кишинин өмүрүн алган кол салууну уюштурууга тиешеси бар деген кине менен орус бийлиги 15 чукул адамды кармаган. Алардын көбүнүн теги тажикстандыктар экени айтылган. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиев портер менен баратып жол инспекторлоруна токтоду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадда жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин жүрүшүн текшерип жүрөт. Атайын кызматтын башчысы Hyundai портери чакан жүк ташуучу автоунаас менен баратып көчөлөрдүн биринен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлерине жолугуп калган. Ташиев алардан эмне кылып жүргөнүн сурап, айдоочулардан пара алса жоопко тартыларын эскертти.